Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Суроо жооп эфирин кайрадан баштайбыз. Сиздер тараптан суроолор келгенге чейин статиндер тууралуу кыскача сүйлөп берейин деп ниеттенип турам. Статин деген эмне? Статин деген бул биздин денебиздеги зыяндуу холестериндерди азайтуучу дарылар. Негизинен эки түрү бар. Бул аторвастатиндер жана экинчisi болсо розвастатиндер. Демек, аторвастатиндердин максималный дозасы 80 мг чейин болот, ал эми розвастатиндердики болсо 40 мг чейин болот. Жана ушул розвастатиндерден мисал катары роксераны айтып койсок болот, аторвастатиндерден атористи айтып койсок болот. Эми ушул статиндер кайсы учурда бизге демек бейтаптарга сунушталат, ошону айтып өтөлү. Негизинен бул топтогу дарыларды кардиолог врачтар назначение кылат жана көп нерсе жанагы атеросклероз аортик коронарных артерий деген ооруларда бир сунушталат. Атеросклероз деген эмне? Атеросклероз бул сиздин кан тамырыңыздын ичинин ошол май катмары менен тосулуп калуусу. Бардык жери эмес, албетте белгилүү бир жеринде ушул май катмары тосуп баштаган болсо, ушуну атеросклероз деп коебуз. Жана бул албетте өмүргө коркунуч жаратат. Анткени келечекте атеросклероз демек инсультка же болбосо инфарктка алып барышы мүмкүн. Ошол себептүү кардиолог врач сизге ушул статиндер тобундагы дарылардан назначение кылса, айтканын кылып ичип жүрүшүңүз керек болот. Эми бул дарыларды дагы кимдерге сунушташ керек? Кант диабетинен жабыркаган бейтаптарга, бардыгына эмес, айрымдарына. Айталы, ашыкча салмактуу адамдарга, диабети бар боло туруп, мындан сырткары аз кыймылдуу адамдарга. Алардын дагы бардыгына эмес, биринчи анализ тапшыртып көрүш керек. Билесиздер, холестериндин түрлөрү бар. Жакшы холестериндер, начар холестериндер деп коебуз. Эгерде сиздин кант диабетиңиз бар боло турган болсо, демек ушул жакшы, начар холестериндерге анализ тапшырасыз дагы. Эгер начар холестериниңиз нормадан ашыкча чыкчу болсо, анда терапевттин, эндокринологдун же болбосо кардиологдун сунушу менен ушул эки топтогу дарылардын биринен ичип башташыңыз максатка ылайыктуу болот. Жана бул дарылардын ден соолукка тийгизген зыяндуу таасири дээрлик жок болушу мүмкүн, бирок өтө аз. Ал дарынын сизге тийгизген зыяндуу таасирине караганда, ал дарыны ичпей койгондогу таасир сизге кооптуураак. Мындайча айтканда, жада калса өмүрүңүзгө коркунуч туудуруп коюшу мүмкүн, өмүрүңүздү чектеп коюшу мүмкүн. Ошол себептүү эгерде сизге статин жазылса, аны ичиш керек болот. Анан эмне үчүн кант диабетинде менен жабыркаган бейтаптарга сунушталат? Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, диабетиктер диабеттен каза болушпайт эч качан. Ушул оорунун демек осложнениясы деп коебуз, күчөгөн абалынан, айрыкча жүрөк кан тамыр ооруларынан тиге каршы каза болушат. Көпчүлүк ушул диабет менен жабыркаган адамдар. Ошол себептүү кимдин диабети бар болсо, ал эндокринологко эле бара бербеш керек. Дайыма кардиолог менен дагы тыгыз байланышта болушу максатка ылайыктуу болот. Анткени диабеттин алгачкы эле ушул тийгизген зыяны кан тамырларга болот. Жана ошонун негизинде организмдин мүмкүнчүлүктөрүн чектей берет. Андыктан сөзсүз түрдө ошол эки врач менен дайыма байланышта болуңуз. Эгер анализ жазса, эринбей тапшырыңыз, дары жазса, ичиңиз демекчимин. Анан бирок өз алдыңызча эч убакта бул эки топтогу дарыларды ичкениңиз болбойт. Сөзсүз врачтын сунушу менен ичесиз. Анан дагы бир учур бар, ушул статиндерди назначение кыла турган бул жировой гепатоз оорусунда. Демек, ошол боордогу майды кетириш үчүн дагы ушул дарыларды ичсе болот. Бирок анда дагы врач назначение кылса, сизге ушул ичсеңиз убактылуу жакшы болот десе, анда ичкениңиз жакшы болот. Мен сиздерге ушул айткым келген негизги тема тууралуу кыскача айтып өттүм. Дагы бир кошумча, ушул статиндерге эле таянып калбастан, өз алдыңыздарча дагы ушул зыяндуу майларды азайтууга аракет кылышыңыздар керек. Негизи биздин денебиздеги майлардын
4төн 3 бөлүгү демек дененин өзүндө пайда болот. 4төн 1 бөлүгү гана сырттан кирет. Ошол себептүү майлардан коркпош керек. Анткени биздин денебиз майга дагы муктаж. Эми сиздерден ушул зыяндуу холестеринди көп экендиги тастыкталса, эмне кылыш керек? Жана сунушталган дарылар ичилет. Мындан сырткары жашоо образды демек жакшыртууга, ден соолук үчүн кандайдыр бир аракеттерге барууга сиздерде бир аракет болуш керек. Кандайча? Мисалы жок дегенде бир жумасына 2,5 саат демек кыймыл болуш керек. Атайын балким жеңил чуркоо болсо дагы жакшы болот. Бул бир. Мындан сырткары зыяндуу адаттар бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Демек бардыгыбыз зыян деп эсептеген тамактар бар. Алардын ошол 5-6 санап өтсөк болот. Демек бардыгы эле кондитердик азыктар, колбаса, сосиска, демек консерваланган азыктар, анан мындан сырткары шириндиктер, рафинерленген деп коет. Рафинерленген деген сөз бул бардык пайдалуу касиеттери алынып жагымдуулугу эле калтырган ушул азыктарды рафинерленген деп коебуз. Рафинерленген азыктарды мүмкүн болушунча азайтабыз. Ушундай арга кыла турган болсок, албетте өзүбүзгө чоң жакшылык кылган болобуз. Анын ордуна пайдалуу болгон азыктарды рационго мүмкүн болушунча көбүрөөк киргизишибиз керек. Жана эң башкысы дайыма жакшы маанайда жүрүүгө умтулайлы. Анткени ден соолугубуздун жакшы же начар болушу биздин ушул бул жерибиздин абалына дагы көз каранды. Ошону унутпаңыздар. Кан аздыкка эмне ичүү керек? Каныңыз аз экендиги тастыкталса, айталы 100 же андан аз болсо гемоглобин, анда сизге ошол темирди камтыган өзүнө дарыларды ичүү сунушталат. Мен эң көп мальтофер деген дарыны сунуштап жүрөм. Мальтофер 100 мг. Чоң адамдарга бир таблеткадан 3 маал ичесиз. 3 айга чейин ичип, анан анализ тапшырып көрүшүңүз керек болот. Анан мындан сырткары этти жегенди көбөйтөсүз. 100 граммга чейин күн сайын эт жеп турганыңыз максатка ылайыктуу болот. Ошондо гемоглобиниңиз тезирээк көбөйөт. Анан мындан сырткары кара чайды ичүүнү токтотосуз. Убактылуу гемоглобин көбөйгөнгө чейин. Ситамет таблетканы канча маал ичиш керек? Бул дагы ошол жеке бейтап менен кез келгенде же болбосо маалымат алгандан кийин айтылат. Анткени кээ бирлердин сахары көп болушу мүмкүн, тескерисинче норма болушу мүмкүн. Балким ситамет бул эки дарынын бириккени да, балким метформиндин өзү эле сунушталат. Ошон үчүн эндокринологко бир барышыңыз керек болот. Же бизге келсеңиз дагы болот. Демек сиздер тараптан келген бир канча суроолорду жазып алган элем. Ошолорду демек окуп дагы жооп бере өтөйүн. Бул жактан суроо келсе кошо окуй беремин. Полиартритти кандай хирург врачка көрсөтүш керек деген суроо келген экен. Демек полиартрит оорусун хирург врачка көрсөтпөйбүз. Полиартрит оорусун ревматолог врачка көрсөтүшүбүз керек. Жана ал сиздерге демек өзүнүн дарылоо планын жазып берет. Кошумча эми полиартритке дагы эмне кылсак болот айтып өтөйүн. Сууктан этият болуш керек. Ошол. Адрес кандай? Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштейм. Телефон аркылуу байланышып келсеңиздер болот. Телефон номерimi айтып өтөйүн. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Острый панкреатитке эмне ичиш керек? Ойноп, ооруп атат, жооп берип койсоңуз, острый панкреатитке эч нерсе ичпейсиз. Тескерисинче, острый панкреатит болгон учурда 1-2 күн ачка жүрөсүз, эч нерсе жебей. Ошондо тезирээк айыгып кетишиңизге мүмкүнчүлүк болот. Анан укол түрүндө контривен деген дары бар. Контривен 1 мл 100 физрастворго кошуп, тамырдан каптиттирип алыш керек. Кошумча жалбаштан папаверин сайдырсаңыз болот. Ошондо тезирээк айыгып кетишиңизге мүмкүнчүлүк пайда болот. Алгачкы күндөр ошол 1-2 күн ачка жүрүп, анан азырактан майы жок нерселерден жеп, анан организмди көндүрөсүз. Мен Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштеймин. Көп тердеп жатам, ичсем деле. Демек, сизге эмнени айтабыз? Көп тер дегенибиз бул көбүнчө эмнеден болот? Бул зат алмашуунун начардыгынан болот да. Ошон үчүн демек
организмди витаминдерге байытышыбыз керек болуп калат. Кандай витаминдерге байытабыз? Бардык витаминдерге байытыш керек болуп калат. Демек, май менен эри турган, суу менен эри турган дагы витаминдерди желательно ушул укол түрүндө 5 күн 10 күнгө чейин уколдорду сайдырганыбыз жакшы болот да. Аны таблетка түрүндө ичкенге караганда эффект жакшыраак болот. Айталы бир сезондо бир жолу ушундай витаминдерди сайдырып турганыңыздар жакшы. Тамагым ооруйт, зобдон оорубайбы? Жок, зоб болевой синдром бербейт да, зоб оорутпайт. Ошон үчүн ушундай жаңылыш пикирден алыс болуңуздар. Эгер тамак ооруп жаткан болсо, бул танзилиттен болушу мүмкүн, же болбосо өнөкөт фарингиттен болушу мүмкүн. Ошон үчүн лор врачка барып, дары жаздырып алышыңыз керек. Ошол жазып берген дарылар менен анан дарыланасыз. Эгер чын эле оору козголуп турган болсо, биринчи кезекте антибиотик кошулат. Балким вирустук инфекция болуп калган болсо, вируска каршы дары жазылат. Тамакты чайкай турган жанагы туз менен, сода менен, фурацилин менен тамакты чайкап кетишиңизге мүмкүнчүлүк пайда болот. Эфирди бөлүшүп коюшуңуздарды мен суранат элем. Көбүрөөк адам ушул пайдалуу маалыматтарды алса дейм. Ошон үчүн эфирди бирден экиден адамга жөнөтүп коюңуздар. Кезектеги суроону окуйн. Мен кан басымым 170ке 110 болуп жатат. Эч жерим оорубайт. Баарына көрүндүм. Эч ким жардам бере албай жатат деген суроо келген экен. Ушул орунда айтып өтүш керек. Демек, кан басым көтөрүлгөн болсо, бул сөзсүз эле кандайдыр бир себептен, кайсы бир органыңыз ооруган үчүн болбойт. Жогорку кан басым бул өзү оору. Ошондуктан эгерде кан басым көтөрүлгөн болсо, ошол кан басымды өзүн дарылаш керек. Бул өзүнчө оору. Жана бул тукум кугуучу оору болуп эсептелинет негизинен. Ошондуктан демек, кардиолог врач менен ошол келишип, ал айткан дарыларды демек ичесиздер. Эртең мененкиге, кечкиге ушундай 2 группадагы негизинен кан басымды төмөндөтчү дарылар бар. МГБ терапевт деп коет биринчиси, экинчиси сартандар. Ушулардан сиздерге дарылар жазылат. Алейкум ассалам, кош келипсиздер. Эфирди бөлүшүп коюшуңуздарды мен суранат элем. Көбүрөөк адам пайдалуу маалымат алса. Анан дагы бул ушул видео YouTube каналга жүктөлгөндөн кийин ошол жактан дагы өзүңүздөрдүн кызыктан суроолоруңуздарды комментарийге жазып кое берсеңиздер болот. Жана балким сиздин сурооңуздун негизинде видео материал чыгышы мүмкүн. Же болбосо бул жакка кошумча окуп туруп баарына жооп беремин. Кезектеги суроону окуйн. Бөйрөгүм кичине болуп калыптыр. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Тилекке каршы бөйрөк кичирейген болсо, гипоплазия деп коет. Демек, бөйрөктүн функциясы дагы начарлайт кичирейгенге жараша. Ошон үчүн кыжырланып бакырсам тамагыма бирөө басып же кысып аткандай болот. Эми ошондой болгондо өзү адам титиреп кетет, башка болот. Жанагы ачууланганда чыккан гормондор бөлүнүп чыгат да. Ошон үчүн адам өзүн кармаш кыйын болот. Бул табигый нерсе. Демек, анын функциясын көрүш керек. Функциясы канчалык сакталып калды. Ошого жараша дарыланасыз. Багда эле сизге ыраазычылык билдиремин, колдоп жатасыз. Демек, бөйрөктүн функцияларын көрөбүз. Жана ошонун негизинде дарыланып турган жазылат. Көбүрөөк суу ичүүгө аракет кылыңыз. Анткени бөйрөк суу менен иштейт. Бөйрөк суукту жактырбайт. Субтонитет болуңуз, таманыңыздан сызып көрсүн. Ушул капталдарыңызды жылуу алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Кезекте заара кармай албай калган аялдарга караган врач барбы, ошто деп ушундай суроо келген экен. Албетте бар. Заара кармай албай калган учурда сиздерди уролог врач дарылайт. Урологко барасыздар. Ушундай кичинекей бир операциясы бар. Ошол операцияны кылса жакшы болуп кетет. Менин үнүм жакшы болбой жатабы? Билбейм, мага сезилбейт экен да, ушуну айтып коюңуздар. Мындан катуу сүйлөй албайм, ушунчалык эле сүйлөйт экенмин. Кезектеги суроону окуйм. Сиздер болсо, сурооңуздар болсо кошумча жазыңыздар.
оң бөйрөктө киста бар экен, коркунуч жок, кичинекей деген экенсиз. Анын эч кандай коркунучу жок, зыяны жок дегендей. Бирок тилекке каршы кээ бир учурларда киста көбөйөт, поликистоз болуп кетет. Айрыкча бөйрөктө болсо, анан чоңуйат дагы. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте бизден талап кылынчу нерсе, эгерде бөйрөктө киста болсо, жанагындай демек эмне деп коебуз, физиотерапиялар бар го, жылуулук терапиялары, жанагы корейский матрас, ошого окшогон нерселерден сактанабыз, кандайларга жатпайбыз, парафин койбойбуз ал жерлерибизге. Анан эгерде мончо кора турган болсок, жанагы эмеге кирбейбиз, парга кирбейбиз. Болбосо киста чоңоюшу мүмкүн. Мындан сырткары витамин ичпейбиз. Зоб болгондо да тамак ооруйбу? Сизге жооп бердим. Зоб болгондо тамак оорубайт. Зоб болгондо кандай сезим болушу мүмкүн? Эгер гормон көбөйсө же тескерисинче азайса, ошондой симптом болушу мүмкүн кандайдыр бир. Ошон үчүн өзүңүздү байкап көрүңүз. Желательно ушул щитовидкаңызды УЗИ кылдырып көрүңүз. Эгер чын эле зоб бар чыкса, аны эндокринолог врачка алып барасыз, сизди текшерет, ошонун негизинде дарыланып, аны дагы жазылат. Киста боюнча жооп бердим. Байкап турасыздар, УЗИ кылдырып турасыздар, 3-4 айда бир жолдо. Мурункуну менен кийинкини салыштырып туруш керек. Бөйрөктүн функцияларын анализ кылып, анализ тапшырып коесуздар. Креатинин, мочовина, мочевой кислота, цистатин С деген анализдерди тапшырасыздар. Демек кезектеги суроону окуймун. Дамыгам депсиз. Дамыгуу деген бул эми аба жетпей кыйналуу деген да. Көп себептерден улам болушу мүмкүн. Өпкөгө байланыштуу, жүрөккө байланыштуу, мындан сырткары ушул анемияга байланыштуу болушу мүмкүн. Мурунда проблемалар болсо, ушул болушу мүмкүн. Андыктан дал мына ушул себептен сиз дамыгып жатасыз. Эми мынтиңиз деп эле сизге кандайдыр бир сунуш айта албаймын, тилекке каршы. Ошон үчүн врачка барып көрүнүп, диффузный зобко кандай лечение кылсак болот, негизи эле диффузный зоб кандай болот. Диффузный деген сөз ушул щитовидный железа, мына ушул калкансымал безибиз жалпы чоңоет да. Мындай бирдей чоңойгон үчүн диффузный зоб деп коет. Анан байкаш керек болот. Кандай кылабыз? Демек, анализ тапшырып көрүш керек болот. Зобдун анализдери бар го. ТТГ, Т4, Т3 свободный, антитела КТП, ТГ деген ушундай анализдер бар. Ушул анализдерди тапшырып көрөсүздөр. Гормондор өзгөргөн болсо, ошого карап дарыланасыздар. Эгерде гормондор бардыгы ордунда болсо, анда дарыланбайсыздар, дары жазылбайт. Эгерде жанагындай кошумча белгилер болсо, гормон өзгөрбөсө дагы ошого карап дарылар жазылат. Бул зобдагы чоң нерсе да. Зобдагы бир канча оору. Зоб деген бир оору эмес, бир канча оору. Ошон үчүн жекече олтуруп сүйлөшүш керек. Эгер Ош шаарында болсоңуздар, же Ошко жакын жерде болсоңуздар, консультацияга келиңиздер. Жана айткан номерге байланышып, мен сиздерге жардам бергенге даярмын. Гормондор ичкерип кетсечи, гормондор ичкерип кетет деген нерсе жок. Гормондор көбөйүп кетиши мүмкүн же азайып кетиши мүмкүн. Ичкерип кетет деген термин болбойт. Хобулдун дарысы барбы? Албетте. Хронический обструктивный болезнь легких деп коет. Көбүнчө жанагы көп жылдан бери тамеки чегип жүргөн эркектер боло турган оору. Коркунуч жокпу, сизге барсак болобу зоб боюнча? Албетте келиңиздер, колдон келишинче жардам берем. Коркунуч жок, тилекке каршы тилек. Какырык тургандай болуп, эмне кылыш керек? Какырык тургандай болгон болсо, анда какырыкты чыгара турган дары бар да, жанагы бромгексин деген дары бар, амброксол деген бар, ошолорду ичишиңиз керек. Азыр мен да ичип жатам ушул бромгексинди. 2-3 ичип жатам. Өзүмө карабайм, муздак суу ичкен үчүн, карасаңыздар жөтөлүп атам. Гормонду кандай түшүнсөк болот? Гормон бул биздин денебизде ички секреция бездери бөлүп чыгарган ушундай активдүү заттар болот. Булар болсо биздин денебизди мындайча айтканда башкарууга катышат да, кудум эле жанагы нерв системасы ошол биздин денебизди башкаргандай эле гормондор дагы биздин денебизди башкарып турат. Денебиздин бир канча жеринде бездер бар, ошолордун ар биринен гормондор чыгып турат.
өтө суюлтуу жолун айтыңчы. Демек өтө суюлтуш үчүн эмне кылабыз? Урсасан деген дары бар. Урсасан ичебиз. Саламатсызбы? Киндиктин сол тарабы санчкактай болуп, 2 айда бир кармап калат. Атат жооп жазып койсоңуз. Сизге дюспаталин деген дарыны назначение кылсак болот. Дюспаталин. 1,2 маал 2 жумага чейин ичип турсаңыз болот. Ошол жардам берет. Эркекте тестостерон азайып кетеби? Ошондой учурлары бар. Демек кимдин тестостерону аз болушу мүмкүн? Курсагы чоң эркектердин тестостерону азыраак болушу мүмкүн. Ошон үчүн эркектер семиргенге аракет кылбайлы, арык болгонго аракет кылайлы. Жоон эркектердин тестостерону азыраак болуп калат тилекке каршы. Анан тестостерон жанагы боору ооруган адамдарда, эркектерде да азайып кетиши мүмкүн тилекке каршы. Ошон үчүн кайсы оору менен оорусак дагы тезирээк айыгууга аракет кылышыбыз керек. Негизи тестостерон азайбайт деле, баардык куракта жеткиликтүү эле болот, бирок адам өзүнө карабай койсо, жанагынтип курсагы чоң болуп жүрсө, тестостерон азайышы мүмкүн. Сизге WhatsApp'tan жазсам болот, WhatsApp'tan жазсаңыз болот. Консультация алуу үчүн минималдуу төлөм бар, ошол төлөмдү кылып туруп анан кеңеш алсаңыздар болот. Кадимгидей чалып сүйлөшөбүз. Номерими айттым. Жаш 21, эркектерде аз болобу, кантип билсе болот? Жок, 21 жаштарда кайра эми тестостерон кылыбына келип, эми көбөйүп жаткан убакытта, мисалы үчүн мөмөлүү дара кеккен болсоңуз, ошол эми жетилип баштаган убакытта, ошол убакытта кантип ал мөмө бербей калсын? Тестостерон ал куракта азайбайт. 40 жаштан кийин азайышы мүмкүн. Анан кант диабети менен жабыркап жүргөн эркектерде азайышы мүмкүн тилекке каршы. Анда дагы кийин 45-50 жаштан кийин зоб бар болчу, жоголуп кетиптир да, ошол жерлер кичирейип кетиптир дейт. Балким адашкан мурда зуб бар деп адашып айтып алса керек. Бар нерсе жоголуп кетпейт да. Арык болсочу, арык эркектерде тестостерон аз болбойт. Болушу мүмкүн азайышы, эгерде инфекциялык оорулар менен ооруп, жанагындай жыныстык жактан жугуучу оорулар бар го, ошолор менен ооруп, ушинтип кыйналып жүргөн болсо, тестостерон азайышы мүмкүн. Тестостерон азайса кыздарга окшоп калат. Ооба. Бул дагы мындай да, тубаса оорулар деп коебуз. Көбүнчө баягы жаштайынан эле тестостерон аз болот да, жана мүчөсү кичинекей болот, көкүрөктөрү чыгат, анан бир аз назик болот да, мындай эркектер тилекке каршы. Кудайым аларга ушул сыноону берген болот, өз алдынча мынтип албайт. Ошон үчүн эгер ошондой адамдарды көрсөңүздөр, аларга эч убакта бир башкача көз менен карабаңыздар. Бардык нерсе Кудайдан экендигин унутпайлы. Бирок дарылаш керек, кандай болгондо дагы дарылаш керек. Бардык учурда ушул врач катары биз жардам берүүгө аракет кылабыз. Тестостеронду уколу бар, ошону алып келип сайсак болот. Гемоглобин аз болот, 77 болуп атат, эмне кылсак болот? Тезинен дарыланып башташыңыз керек. Жана мальтофер деп бир дарыны айтып өттүм. Ошол мальтофер дарысын 1-3 маал ичесиз. Мындан сырткары этти жегенди көбөйтөсүз, кара чайды ичкенди токтотосуз убактылуу. Гемоглобинди 120га жеткирип алганга чейин кара чай ичпей турасыз. Ичсеңиз болот, бир күндө 1 маал, 2 маал, тамактан 1 саат, 2 саат кийин ичсеңиздер болот. Баракчага жаңы кошулуп катталгандарга дагы ыраазычылык билдиремин. Ушул орунда кичинекей жарыям айтып өтөйүн. Дени сакча курсу уланып жатат. Биринчи группанын ушул курсу бүтөйүнө эле калды. Жаңы группага ушул катталсаңыздар болот. Бул арыктоо курсу эмес, бул салмак кошуу курсу да эмес. Бул ден соолукту жакшыртуу курсу. Мен айткан ушул төлөмдү кылып, ошол курска катышсаңыздар болот. Андан эмне ала аласыздар? Биздин ден соолугубузду жакшыртуунун бардык ыгын үйрөнө аласыздар. Кайсы ооруда кандай күрөшүш керек, эмне кылыш керек, ушулар боюнча маалыматтарды беремин. Андыктан ушул курска катышууга чакырам. Байланыш үчүн өтүп айткан номерге 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыздар. Демек кезектеги суроону окуйм. Ичегилерим ооруйт деп суроо келген экен. Демек биздин денебиздин бардык жери ооруйт. Башынан баштап тармакка чейин адам оорушу мүмкүн да. Ошон үчүн денебиздин кайсы бир жери ооруса, мындан коркпошубуз керек, тынчсызданбашыбыз керек. Тескерисинче ушул оорунун себеби эмнеде болуп жатат?
ошону аныкташ керек да. Дары ичип эле ушул ооруну жогото бербешибиз керек. Анткени буга чейинки ушул видеолордун биринде айтып өттүм. Демек, эмне боюнча беребиз консультация. Консультация ден боюнча кандай гана көйгөй болбосун жардам бергенге даярмын. Айрым эле ушул ооруларда жардам бере албайм. Бул биринчиден жаш балдардын ооруларында 10 жашка чейинки балдардын. Андан кийин демек гинекология боюнча консультация бербеймин. Тери оорулары боюнча дагы консультация бере албаймын. Мындан сырткары бардык маселелер боюнча сурай берсеңиздер болот. Демек, мен эмне жөнүндө айтып жаттым эле, оору жөнүндө. Ооруну калтырчу дарыларды өз алдыңыздарча иче бербеңиздер. Эгер врач жазган болсо, мисалы мен жазган болсом дагы уколун алышыңыздар керек. Таблетка жазсам, таблетканы ичишиңиздер керек. Терапевт врачмын. Таблетка жазсам, таблетканы ичиш керек. Маз жазсам, мазды сүйкөшүңүздөр керек. Анан айтып коеюн, эскертип биз жазган дарылар бардык учурда эле сиздерди толук жакшы кыла албашы мүмкүн. Ошон үчүн сен жазган дарыларды ичтим, сен жазган дарыларды алдым, жакшы болбодум дебешиңиздер керек. Албетте, көпчүлүк учурда Кудайга шүгүр жакшы болуп эле жүрөсүздөр, бирок айрым учурларда, мисалы, ГРЖ катуу козголуп жаткан учурда ооруну калтырчу даже гормон сайса дагы жакшы болуш кыйын болот да. Ошон үчүн врачтарды күнөөлөгөнгө болбойт. Болот, эгерде диагнозду туура эмес койгон болсо, анан керексиз дарыларды жазган болсо. Алейкум ассалам. Карынды сынос кылыш керек. Карынды сынос кылыш үчүн азыраак жеш керек. Азыраак жеш керек кандай тамактарды? Демек, куурулган тамактарды азайтыш керек, ширинди жегенди токтотуш керек. Аптекада расторопша канчалык пайдасы бар? Азыр TikToктон дагы сатылып атат го. Расторопша сатып алыш үчүн сөзсүз эле бир ушул фирмалардын ушул эмеден интернеттен көргөн ушул расторопшаларды алышыңыздар шарт эмес. Бардык эле расторопшалар бирдей эле. Ошон үчүн аптекадан эле ала бериңиздер. Аптекада максимум 100 сом болот расторопша. 70-80 сомго аласыздар. Ошол порошок түрүндөгүсүн ала бериңиздер. Бир чай кашыктан бир күндө бир маал ачык караңга ичесиздер. Топ караңга ичсеңиздер деле боло берет. Бул эмнеге пайда? Расторопша демек кандайдыр бир оорудан сиздерди айыктырбайт. Бирок демек биздин өтүүбүзгө, боорубузга жардамчы болушу мүмкүн да. Пайдалуу азык деп түшүнөйлү. Муну дары катары көрбөйлү. Эгер кандайдыр бир оору менен ооруп жаткан болсок, мисалы боор оору менен расторопша менен айыгып кетем деп үмүт кылбай эле коюңуздар. Бирок рак оорусун алдын алат деген бир ушундай бир сөздөр бар да, маалыматтар бар. Ошон үчүн расторопша иче берсеңиздер болот. Бөйрөктөгү тузду кантип кетирсе болот? Лимонду сыгып, ошонун суусун сууга кошуп ичсеңиздер, бөйрөктөгү туздар, таштар кетет. Күндө эмес албетте. Кайсынысы көбүрөөк пайдалуу? Эмненин кайсынысы? Расторопшанын ошол порошок түрүндөгүсүн иче бериңиздер. 2ден тукум саар обедке ичсем чыдабадым. Карын берет экен. Ооба, кыйын. Ушундай, биз бир нерсени баштайбызбы? Капаска түшүп калгандай болобуз да. Ошон үчүн бүтүндөй организм кыйналат. Анчалык катуу диета кылыштын кереги жок. Болгону бир аз азайтыш керек да. Даже ошол азайтканыңыздарды өзүңүздөргө билдирбешиңиздер керек. Тойгончо тамак жебеш керек. Ошондо Кудайым буйруса арыктай аласыздар. Анан арыктаганга көп убакыт керек. Жок дегенде 1 жыл. Кыска убакытта арыктай албайсыздар. Кыска убакытта арыктагандар кайра кыска убакытта толуп алат. Өтүндө ташы барлар ичсе болобу? Өтүндө ташы барлар, демек өтүндө ташы барлар ичсе ташты козгоп коет деген маалыматтар бар да. Ошон үчүн ичип көрө бериңизчи. Эмне үчүн женский жакка фурункул көп болуп чыгып кетти после шугаринг? Демек ошол процедура бир эмне деп коебуз? Гигиеналык эрежелер сакталбай кылынса керек да. Мен ошентип ойлойм. Торпеда ичсе арыктайт, аптекада барбы? Торпеда бул жанагы замир, замирби? Ошол сататкан нерсе да. Мен негизи ушуну сунуштабайт элем. Кандайдыр бир оорудан айыктырат дегенден алысмын. Ыктыяр ар кимдин өзүндө, бирок врач катары муну мен сунуштабаймын. Жок, терапевт врачмын.
катталгандарга ыраазычылык билдирем мен каналга. Саңыз өтө таш бар экенин түшүрсө болобойт, жок түшүрсө болбойт. Дарылап көрүш керек. Эгер кичирейбесе, жок болбосо анда эмне кылабыз? Байкайбыз. Оору симптом бербесе, анда эч нерсе кылбайбыз. Эгерде оорутса, анда операция жолу менен алып салабыз. Боорду май басканга кандай дары ичсе болот? 3-4 дары сунушталат. Аларды жаздырып алгыңыз келсе, жеке катка жазыңыз, же өйдө айткан номерге байланышыңыз, ошол айтылган төлөмдү кылып, лечение жаздырып аласыз. Оливка майын ач карынга ичсе кайсы ооруларга пайдасы бар? Бул дагы деңиздер, оливка майы кандайдыр бир ооруну айыктырбайт. Балким эгер оорубай жүргөн болсоңуз, алдын алганга жардам берет. Мисалы, демек жүрөк кан тамыр ооруларынын, рак оорусунун алдын алганга жардам берет. Ошол максатта ичип турсаңыздар болот. Үзгүлтүксүз эле иче бербеңиздер. Кээ бир күндөр ичиңиздер, кээ бир күндөр ичпеңиздер. Санаңыздарбы? Ангинаны кантип айыктырса болот? Ангинаны только антибиотик менен айыктырабыз. 3 жаш болсо педиатрга алып барыңыз биринчи кезекте. Кечиктирбей. Так, гастрит эмне ичүү керек? Гастритке дагы бир дары жазылбайт. 3-4 дары жазылат. Ошон үчүн гастрентологко, терапевтке барыш керек, экөөнүн бирөөсүнө. Менен жаздырып алгыңыздар келсе, өйдө айткан номерге байланышыңыздар. Креатининди кантип түшүрөбүз? Креатининди түшүрүү деген караганда аны көбөйтпөш керек деген принцип болуш керек да. Креатин канча болсо дагы сизде ошону сактап, ошодон ашырбаганга аракет кылышыңыз керек. Анткени чындыгында азайтуу дээрлик мүмкүн эмес. Бирок көбөйтпөй жүрсө болот. Туура дарыланса кээде түшөт. Бирок дайым эле түшө бербейт. Көбөйбөш үчүн эмне кылабыз? Көбөйбөш үчүн дарыланып туруш керек. Демек, врач тарабынан жазылган дарылар ичилет. Диета кылынат. Ошонун негизинде демек эмне кылабыз? Креатиндин көбөйүшүн алдын алган болобуз. Креатин көбөйгөнү эмнени билдирет? Креатиндин көбөйгөнү бөйрөктүн функциясы азайгандыгын билдирет. Креатин канча көбөйсө, бөйрөк ошончолук начар иштеп жатат дегенди билдирет. Ошон үчүн креатин көбөйгөн болсо, кимде өтө кылдат болуңуздар, эртерээк туура дарыланууну баштаңыз. Ушул оору боюнча, өнөкөт бөйрөк тартуу боюнча көбүрөөк маалымат таап, ошолорго таянып аракет кылыңыздар. Врачка ар 2-3 айда бир барып туруш керек болот. Анализдерди ар ай сайын тапшырып туруш керек болот. Общий анализ кровь, общий анализ моча, креатинин, мочевина, мочевая кислота, электролити, эң зарыл анализдер ушулар. Өнөкөт бөйрөк тартууна эмне алып келет? Негизинен 2 оору, кант диабети жана давление. Ушул 2 ооруну жакшы дарылашыбыз керек. Мындан сырткары, албетте жанагы бөйрөктүн өзүнүн оорусу бар го, ошол да алып келип коюшу мүмкүн. Гломерулонефрит, коллаген ичсе болобу. Коллагендин пайдасы жок, ичпей эле коюңуздар. Эмне анализ тапшырабыз? Кайсы ооруга креатининди көбөйгөнүн кантип билсек болот? Лабораторияга барасыз, анализ тапшырасыз креатининге. Эгер көбөйгөн болсо, демек бул жакшы эмес. Бирок түңөлбөш керек. Креатинини көбөйгөн ар бир адам гемодиализге түшө бербейт. Азыр толтура бейтаптарым бар, менин ушул тыгыз байланышта болуп турушат. Эч бир адамды азырча гемодиализге жөнөтө элекмин. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Дарыланыш керек да. Туура дарылансаңыздар, Кудайым буйрса, эч качан креатин аркылуу ушул жанагы гемодиализге түшпөйсүздөр. Туура дарыланыш керек. Өзүңүздөрдү аяңыздар. 3-4 килограмм жүк көтөрбөш керек болуп калат. Анан өтө эле көбөйүп кеткен болсо, айталы 700-800дөн ары болгон болсо, анда эртерээк ушул бөйрөктү алмаштыруу операциясын кылууга умтулуш керек да. Гемодиализге түшкөнгө караганда боордогу майды кандай кылса болот? Боордогу майды кетириш үчүн албетте туура тамактаныш керек. Демек 2 түрдүү азыкты азайтабыз. Биринчиси бул шириндиктер болсо, экинчиси камыр тамактар. Ушуларды азайтабыз. Ашыкча майлуу азыктарды дагы азайтабыз, чучук, сары майларды. Анан демек жирүү гепатоздун дарылары бар. Ушуларды ичиш керек болот. 3-4 дары жазылат сизге. Ушуларды ичсеңиз, Кудайым буйрса, маалым бир убакытта жирүү гепатоздон
айыга аласыздар. Жирок гепатозду дарылабай койсо бул бара бара ушул гепатит, андан кийин фиброз, андан кийин сиррозго алып барышы мүмкүн. Сирроз болгондон кийин тилекке каршы адамдын өмүрү чектелип калат. Ушул сирроздун алдын алыш керек. Алейкум ассалам. Тез кылам, эмнеден болот? Түшүнбөй калдым. Тез сара кылам деген окшойса, тез сара кылып жаткан болсоңуз, бул эмнеден болот? Биринчиден сиз таттууларды көп жешиңиз мүмкүн. Ошодон болот. Же кара чайды көп ичишиңиз мүмкүн, суюктукту көп ичишиңиз мүмкүн. Бул нормада болчу нерселер. Суук мезгилде дагы адам көп сара кылат да. Анан эгерде патологияга өтө турган болсок, биринчиден эркек адамдарда жанагы простатитте адам көп сара кылат, аял кишилер циститте көп сара кылат, опушение матка деген нерсе бар, ошодо дагы аял кишилер көп сара кылат. Кант диабети, эгерде сахар көбөйүп калган болсо, көп болгон учурунда көп сара кылат. Дагы несахарный диабет деген оору бар. Ошол несахарный диабет оорусунда дагы адам өтө көп сара кылат. Демек, акыркы суроону дагы эместерге окупмун, ага дагы жооп бердим. Эми суроо болсо жазсаңыздар. Кандай дарыларды ичиш керек боордогу майды айтып койсоң. Өтө да айтып өттүм, бир дары жазылбайт да, бир канча дарылар жазылат. Жана алардын дозалары дагы бар да. Ошон үчүн консультацияга жазылышыңыз керек. Хронический неофритти эмне кылса болот? Хронический пиелонефритпи? Хронический пиелонефрит болгон болсоңуз, эгер сиз ушинтип ооруп туруп анан айыккан болсоңуз, эч нерсе кылыштын кереги жок. Азыр пиелонефрит болуп ооруп жаткан болсоңуз, дене табы көтөрүлүп, бөйрөктөр ооруп, тез сара кылып, анализдер начар болуп, азыр болуп жаткан болсо, анда дарыланыш керек болуп калат. Анда дагы сизге дагы бир канча дарылар жазылат да. 1-2 дары менен айыгып кетпейсиз. Систон, жанагы канифрондорго ишенбеңиз. Алар сизди бул оорудан айыктыра албайт. Айыгып кеткен болсоңуздар, демек бул дарылардан эмес. Организмдин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да, ошонун жардамы менен иммунитет өзүнө өзү ушул күрөшүп, сиздерди айыктырган болот. Ошон үчүн ишенимсиз болгон дарыларга анчалык таяна бербеш керек. Албетте жардамы бар бул дарылардын, бирок кошумча арга катары ичилет. Ашказаным ачка болгондой боло берет. Неге антет? Менимче сизде дуоденит деген оору болушу мүмкүн. Же болбосо 12 илчегиде жара болушу мүмкүн. Ошондой учурларда адам ачка болгондой боло берет да. Айрыкча кечкурун саат 11ден кийин ачка болуп жаткан болсоңуз, сиздин 12 илчегиңизде жара болгон болот. Сизге демек трикомпонентный деген дарылар бар. Ошолорду ичишиңиз керек болот. Мындан сырткары 1 айга чейин демек диета кылып турасыз. Ошонун негизинде айыга аласыздар. Анан ачка болгондой боло бергениңиз кант диабетинен дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушул кант диабетине анализ тапшырып коесуз. Гликозированный гемоглобин деген анализди. Күнүздөр деле ошондой доктор. Анда сиз ушул анализди тапшырып көрүңүз. Сахар крови же болбосо гликозированный гемоглобин, мындан сырткары ТТГ деген анализ бар. Ушул эки анализди тапшырып коюңуз. Ошол анализдер жакшы чыккан болсо, анда шылаңгы жутуп көрүш керек болот да. Шылаңгы жутуп, ашказанын 12 илчегинде көйгөй бар жок экендиги аныкталат. Ошого жараша сахар жок бекен, анда жакшы ТТГ дагы тапшырып көрүңүз. Сага кандай кылып байланышам? 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Ушул номерге WhatsApp'тан жазсаңыз, мен жооп берем. Анан лечение жаздырам десеңиздер, албетте төлөм кыласыздар, ошону дагы эскертип коеюн. Анан суроо бергенде сиздерден сураныч, голосовой кылып узун кылып жөнөтүп койбоңуздар. Себеби убактым алат да. Эгер жөн эле суроону жазып койсоңуздар, бир көз түшкөндө эле баардык информация анык болот, ошого карап жооп бере берем. ТК дейсиңби анализ? ТТГ деген 3 тамга. Ушул анализди тапшырсаңыз дагы маалымат алынат да. Ушундай кошумча дагы суроолор болсо, YouTube тармагына бул видео жүктөлөт. Азыркы суроо жооп эфирибиз ошол жактан доктор Аманбаев YouTube каналынан эфирди толугу менен кайра көрсөңүздөр болот. Анан суроолор болсо, ошол видеонун астына дагы жазып кое берсеңиздер боло берет. Акыркы видеонун астына суроолорду жазып койсоңуздар, мен ушинтип эфир учурунда бир канча суроолорду жазып алам. Сабаттан келген
ушуларды окуп анан жооп дагы берип кетемин. Кээ бир учурларда бир суроодун өзүнө дагы видео чыгарам. Ош шаарында иштеймин, ЖК клиникаларынын биринде. Сонун жооп болду, рахмат. Сиздерге дагы эфирде мен менен чогуу болгонуңуздарга рахмат. Короткон убактыңыздарга ыраазы болуңуздар. Демек 0504 44 55 28 0504 44 55 28 жазып алыңыз.